1996-жылдан бери Баткен шаарынын чек арага жакын жайгашкан Максат айылында жашаган Момошов Муктардын үйү 28-29 апрелдеги чырда күйүп жабыркаган. Азыркы учурда жаңадан бүткөн үйүн толтуруп, чек ара маселеси чечилип, үй бүлөсү менен тынч жашоону эңсейт. Айтсаңыз, Муктар Белке, азыр восстановление болуп, үй курулгандан кийин кандай болуп жашооңуздар? Немен алек болуп атасыздар? Кудайга шүкүр, мына үйүбүз курулду. Үйүбүздү куруп берген мына өкмөткө рахмат. Азыр жашообуз кадимкидей эле уланып кетип жатат. Балдарыбыз стресс алган эде, балдарыбызды мына Кудайга шүкүр лагерлерге жөнөттү. Азыркы учурда дагы кичи уулум лагерде, азыр ушу Ысык көлдө, азыркы учурда. Мына Кудайга шүкүр турмушубуз мына кызып уланып кетип жатат. Мына келинчегим мына үнтүп көрпө төшөктү жасап эме кылып жатат. Жашообуз кетип атат. Кыйынчылык жок, Кудайга шүкүр. Мына үйлөрүбүз курулду. Үйдү курган ушу жумушчуларга, ушу өкмөтүбүзгө бардыгыга рахмат, алкыш айтамын. Мына Кудайга шүкүр биз неберелер менен жашообуз уланып жатат. Ошо азыркы учурда ушу көрпө төшөк, балыш дегендей бардыгын өзүм жасап атам. Кудайга шүгүр элден дагы келди. Келсе дагы эми өзүм кылган башкача да. Өзүм ушу көрпө төшөк кылып, ушу үйдүн ичин толтурсак деп колдон келген немелерди жасап атабыз эми. Ал дыйканчылык менен, эгиндер менен? Жок, дыйканчылык деле жок. Бизде анан мындай болгонго байланыштуу дыйканчылыкка дагы карабай эле койдук го. Быйылкы жылы. Ушу только азыр ушу үй менен эле алекпиз. Мына усталарды эми бүттү, усталар эми кетишти. Эми үйдүн эмесиге карап үйгө киргеле жатабыз. Буюрса, көрпө төшөктөрдү каптап, балыш дегендей бардыгын өзүм даярдап, ушу үйгө киришиштин аракетиде болуп атабыз да. Мен өзүм ушул Максат орто мектебинде, ушу столовойдо повар болуп иштеймин. Азыр иш башталган бизге дагы. Ошол жерде барып иштерибизди кылып, ояка да даярдык. Мектептен келген убагымда ушинтип көрпө төшөктү кыла коеюн эми күн суутукча деп аракет кылып, бул ишке жүгүрүп келе калам. Ишке барам, ошол. Мына биздин жаңы бүткөн үйүбүз. Үйүбүз бүтүп, кубанычыбыз койнубузга батпай турган убак азыр мына. Мына үйлөр бүткөн, мына үйлөрдү паласташ керек. Мен өзүм килемди көп токучумун да. Илкерки үйүмдө бардык үйүмдө килем болчу. Азыр эми буюрса дагы Кудай эсенчилик, тынчтыгын койсо дагы кылабыз го. Мына үйүбүздө, мына элде неме төшөктөрүбүз, өзүм да каптап атам. Элден дагы келди, Кудайга шүгүр. Мына аз болсо дагы алдык. Мына холодильник, ошо Адыхан Мадумаровдун немесинен келген холодильник, ушул холодильникти алганбыз. Ошо мына үйлөр, неме, мына үйлөр, бияктар дагы бүттү, Кудай кааласа. Дагы кичине кемчиликтери бар, мына эми бүтөт да. Мына үйлөрүбүз, бул дагы балдардын комнатасы. Кичине паластап, аз болсо дагы паластап койдук эми. Буюрса толук болот да. Мына ал дагы үй, бир комнат. Ошо бул жакта дагы үйүбүз бар. Буюрса, эми буларды толуктаганга аракет кылып атабыз. Азыр төшөк дегендей, балыш дегендей бардыгын каптап. Ошо шүгүр да эми ушунчалык бүттү. Кыш
немекегиче кирип калабыз бекен деген ойлор, канча ойлор болду бизде дагычы. Мына үйгө дагы кирдик азыр эми. Мына эми күн суутуп келатат. Буюрса нар жактарга отопление дагы келген, бизге дагы келип калат деген үмүттө турабыз азыр. Эми бизге дагы эми келип калса керек, отопление курат эми. Наркы жогору жакта үйлөргө отопление болуп атат. Буюрса бизге дагы келип калат кышка чейин. Ушинтип эми даярдыктарды көрүп атабыз да кышка. Жасмина Сайдиманова, Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.